Мен Белекова Жумагүл, Ат башы районунун уулугум. Шаарда бияка жашаганыма 69 жылда жашамышактачы, Бишкекте. Анан бул кишолук келген 18 жыл болду. Ошондон 18 жылдан 2006 жылдан бери какой-то ооруга калдым да. Жүрөгүм кармап, давление болуп, ошодан скорый чакырсам алып кетип калып, реанимацияга түшүп калып. 4 жыл реанимацияга жатып чыктым, 4 жыл. Анан 4-түнчүсүндө уже жатып чыгып, больницадан тажап качып кеттим. Дары иштим аябай. Учет калышты. Андан кийин бул мез деген балага жолугуп калып, врачтар эмне деген диагноз коюшту? Инфаркт миокард деген диагноз коюшту. Инфаркт болгондо жатып калдыңыз? Инфаркт жүрөгүм катты чогул эчтеке жатып калып, без сознания. Анан реанимацияга түшүп калам. Капельница кылышат. Анан ошондон кармар уже көзүм караңгылап, жүрөгүм аябай катуу согуп эле баштайт да. Анан дем жетпей жатып калам. Анан аденостенокардия деген диагноз коюшту, анан инфаркт миокард деген диагноз коюшту. Анан өзүм эле коркуп эле мындай жүрүп анан как раз акыркы жолу 2017 жыл жаттым. 2017 жыл жатып, 31 августта жаттым. 30 августта жаттым, 29 жаттым. 29 реанимацияда 32 күн жаттым. 2 күндөн 31-нде палатага чыгарышты. Анан майрамда турдум дагы өлүп кеткенде кийимди кийип алып чыгып кеттим үйгө, элестетиңиз. Анан как раз медиске жолугуп калдым. Мен медис эмне болуп, ушундай болсо неже мен чуркатам. Эмне чуркайсыз деди. Баса албай калдым, адыш болуп. Анан адегенде золотой напиток ичтим. Андан кийин омекс ичтим. Андан белый головон ичтим. Ошондон билбейм, айыгып кеттим. Эч кандай жүрөгүмдө соккону жок. Адегенде корктум, коргошун өлүп каламбы деп анан. Канча жол ичтиңиз? Канча курс? Ошо жана белый головодон калп айтпайын, мындай бутылкадан 3 ичтим. 3-тү. Медисин айткандын ичинде ошо. Андан кийин омекстен 3 ичтим. Анан белый головодон 3 ичтим. Золотой напитоктон 3 ичтим. Омекстен 3 ичтим. Белый головодон 3 ичтим. Ошону 9 эмес. Ошондо канча жыл ичтиңиз ошону? Ошону 2 жыл ичтим. 2 жылда. Азыр деле ичип атасызбы? Азыр ичип атам. Оңолуу качан башталды? Оңолуу уже ичкенден кийин эле башталды. Мурда жылдан бери ичип атам уже. Как раз 2 жыл болду. 3 жылга кетти. 2000 канчанчы жылдан баштап, азыр 20 канчанчы жылга, 2022-де 2020 жылдан баштап ичип баштадым. Врачтар эмне дарылар, көп дары жазып беришти беле? Укмуш дарылар деп айтпайм, аны ыргыттым. Акыркы жолу эмеге бардым, чоң кемиң араптар келиптир деген ага бар. Эметип келейин деп, эмелерге текшерип келейин деп. Яны эмне сордудан жүрөгүм самантип карап. Жүрөгүм самтан жакшы экен дейт. Эмне иштиңиз дейт. Дары чөбүштүм саман. Ошол дары чөбүңүздү чөбүрүңүз деди. Врачтар өздөрү айттыбы? Врачтар өздөрү айтты. Анан кызым приступ болуп, эме болушту жанагы уйку бездерине эметиптир да. Аябай эле кара терге түшүп, анан эмне аларын билбей докторго алып барсам, жүрөгү таза экен. Жана уйку бездерине суук эметиптир, уйку бездери деди. Кызым да ошол золотой напиток ичти, омекс ичти, белый головон ичти. Мен бияктан через посылка берип жибердим. Андан кийин аябай жакшы болуп калып, жакында эле июлда кайра жибердим. 2 ай жүрдү. Дагы берип жибердим. Чыгып атат ушу эстечи. Кызыңыз жакшы болуп, каякта жүрөт азыр кызыңыз? Москвада, Россияда. Москванын иштейт. Өзүңүз кандай нагрузка, эмне жумуш кыласызбы, басасызбы? Өзүңүз эмне кантип тирлик кыласыз буякта? Мен өзүм азыр шиповный алып атам, медиспен иштешип атам. Чуркайм, 4 неберемди тарбиялап атам. Гимназияга берген. Аларды алып келем, алып барам. Иши кылып азыр унутуп калдым. Шиповникти өзү жыйнап атасызбы же элдерден? Элдер алып келет, элдерден примать этем. Чогултуп атасыз. Чогултам, арасында мусор салып тазалайм. Ошол өзүм чогултпайм. Кээде барып келем. Шиповник даярдап аткан турбайсызбы? Даярдап, медиске берем, алып кетет жүктөп. Анан дары жасайт, Анан бул дары жасайт экен. Жакшы ден соолукта болуңуз. Рахмат, азыр 72 73-ке чыктым. Чуркап жүрөм. Элдер таң калат, таң атпай турам да 2 жака сууап келем. Тикилден түмөнө чыгдай шүгүр. Анан отуруп калсам эле укуй деп чуркай берем. Ден соолук абдан жакшы, уnuттум жүрөгү ооруп. Дарынын баарын кечээ эле бир баш дарыларды кыттым. Шприцтери сакталып турат.